13-14 июнь күндөрү Бишкек шаарында өткөн ШКУ саммитинде шаардык кызматтан 73 миллион 676 миң сом сарпталган. Бул тууралуу жыйында кала башчысы Азиз Суракматов айтты. Эң көп каражат короткон Бишкек асфальт сервис 40 миллион сом, Бишкек свет 12 миллион 556 миң сом, тазалык 6 миллион сом, Бишкек жашыл чарба 6,5 миллион сом. Мындан тышкары райондук администрацияларга дагы акча каражаттар бөлүнгөн. Ленин акимиятына 2 миллион сом, Октябрь администрациясына 1 миллион 334 миң сом, 1 майга 3 миллион 675 миң сом, Свердловко 686 миң сом. Эске салсак, Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өткөн саммитинде 21 документке кол коюлду. Отурумга ШКУга мүчө 8 өлкөнүн башчысы, 4 байкоочу өлкөнүн президенти катышты. Бишкектин Октябрь райондук соту 17 июнда Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу өкүм чыгарды. Бул тууралуу Кадыралиевке каршы сотко арыз жазган ишкер Сактан Келдибеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот прокуратурасынын Канжар Кадыралиевди 15 жылга эркинен ажыратуу тууралуу сунушун канааттандырбады. Ал күнөөлүү деп табылды, бирок эч кандай жазага тартылган жок. Ушул кезге дейин үй камагында болгон Канжар Кадыралиевке карата кандай негизде чечим чыкканы тууралуу райондук жана жогорку сот маалым бере элек. 2014 башкы прокуратура жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Ыргал Кадыралиеванын жана парламенттин мурдагы депутаты маркум Санжар Кадыралиевдин бир тууганы Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке карата кылмыш жана жаза кодексинин бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик беренелери менен иш козгоп, аны кызматтан бошоткон. Ал кылмыш иши козголгондон 5 айдан кийин камакка алынган. Кийинчерээк Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган. Борбор калаада 24 июнь күнү өзгөчө үлгүдөгү аттестаттар 11 класстын окуучуларына тапшырылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек шаарында быйыл 6147 окуучу 11 классты аяктады. Алардын 56сы билим берүү башкармалыгы тарабынан уюштурула турган иш-чарага катышат. Артыкчылык менен аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн арасында шаардык жана республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, көптөгөн конкурстардын лауреаттары болот. Айрым бүтүрүүчүлөр мөөнөтүнөн мурда эле студент болуп калышты деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары 24 июнь күнү Бишкектин бардык мектептеринде 10:00 тарта аттестат тапшыруу аземи башталат. Бүтүрүүчүлөргө аттестаттар тапшырылгандан кийин ата-энелер менен мугалимдерге майрамдык иш-чара уюштурулат. Россиянын Мурманск облусундагы Заполярный шаарында кыргызстандык жаран бычактан жаракат алды. Ал учурда ооруканада. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтар боюнча окуя 7 июнда болгон. Саат 14:50 чамасында жергиликтүү полициянын нөмөт бөлүмүнө байланышкан жаш жигит белгисиз адамдар менен жаңжалдашып, өзү жана досу бычактан жаракат алганын билдирген. Окуя болгон жерге барган полиция кызматкерлери уруш көп кабаттуу үйдүн подъездинде болгонун аныкташкан. Жабыркаган жигиттер менен жергиликтүү тургун кайым айтыша кетип, бычакташуу менен аяктаган. Жабыркагандардын бири Первомайск шаарынын тургуну болсо, экинчиси Ош облусунун жашоочусу болгон. Жабыркагандар ооруканага жеткирилип, шектүү көп узабай кармалды. 1972 жылы туулган шектүүгө карата ден соолукка атайын оор зыян келтирүү фактысы менен кылмыш ишин козгоду. Ал 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн. Ысык көл областынын Көлтөр айыл аймагында күйөөсү аялын атып өлтүргөн. Окуя кечээ 16 июнь күнү болгондуктан облустук милициядан кабарлашты. Жырдын башы кызганычтан чыгып 29 жаштагы жаран жубайына ок чыгарган. Алган жаратынан улам 27 жаштагы келин көз жумду. Бул факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкек шаарындагы Фрунзе көчөсүнүн бир бөлүгү 17 июндан баштап 27 июнга чейин жабылат. Мындай чектөөлөр жылуулук түйүндөрдүн оңдоо иштерине байланыштуу экенин мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Фрунзе көчөсүнүн Абдрахманов менен Тыныстанов көчөлөрүнүн ортосундагы тилкеде Бишкек жылуулук тармагы ААКтын кызматкерлери оңдоо иштерин жүргүзүшөт.